Саламатсыздарбы урматтуу жалпы энелер мектебинин катышуучулары, Араван районунун энелер мектебинин катышуучулары, мүчөлөрү. Сиздер менен мен Сапарова Мерим. Бүгүнкү темабыз боюнча мен бир аз кайтарым байланыш кылгым келди, бир аз видео отчет кылгым келди. Ал тема боюнча энелер мектебинин зарылдыгы. Группалар ачылып баштаганда көпчүлүктө ушул суроо болду: канчалык деңгээлде бул мектептин зарылдыгы бар? Негизи эле энелерди окутуш керекпи деген. Ошол боюнча бир аз токтоло кете турган болсок, бул мектептин зарылдыгы негизги глобалдуу маселелерди чечүү максатында. Албетте, азыркы учурда эң негизги проблемабыздын бири балдардын телефондон көз каранды болуп калуусу. Мына ушул телефондон көз каранды болуп калган бала менен эненин ортосундагы жаңыча байланышты түзүү. Кийинки этап боюнча сиздерде ой пайда болушу мүмкүн. Энелер өздөрүндө окушканда аларды кайрадан дагы окуштун эмне кереги бар? Албетте, мурда энелердин мектеби керек эмес болчу, себеби анда балдарда информационный взрыв болгон эмес. Алар информацияны только ата энелерден, бир туугандар же болбосо мугалимден же айыл башчыдан гана алышкан. Азыркы учурда бала өзү каалаганын, даже каалаганынан артык дагы информацияны интернеттен өзү таба алат, окуй алат. Мына ушул нерседен кайтаруу максатында энелер бул балдарга, мисалы, жөнөкөй сөз менен айтсаң, алар көнбөйт да, аларды ынандыра албайсыңар. Ага, значит, жаңы метод керек. Жаңыча подход керек. Ал үчүн энеде дагы бир аз билим болуш керек да. Билим болуш керек. Мисалы, баланын телефонго көп алаксыбай, андан дагы кызыктуураак кылып туруп башка нерсени үйрөтүш керек. Мына ушуну үйрөтүү максатында энелер мектеби түптөлгөн. Андан сырткары дагы агайдын интервьюсу боюнча, азыркы интервьюсу боюнча жанагы шумкарлар деген айткан сөзү өтө жакты. Балдардын мисалы биз шумкарды эсептей турган болсок, анын сол канаты мугалим, оң канаты ата эне. Канчалык деңгээлде шумкар алыска учуш үчүн анын эки канаты тең